Мына ушу Кушу деген жигит келдибекти кол күрөштөн жеңген бала. Азыр ушул боюнча өзүнөн бир жакыныраак информация алып элдерге тааныштыра кетсек. Кушу өзүңдүн баягы төрөлүп өскөн өзүң боюнча кичине маалымат берсең. Эле берип коюптур, Келдибекти эле Кыргызстанга башы көрүнгөн бала эле сыйлап койсо болмок деген суроолор болуп атат да. Ошо боюнча оюң айта кетсең, оюң кандай? Бул жакшы. Элдер эми бул бар жок эле нерседе спортто жеңилейин деп барбайсың да. Келдибектеги башка Келдибек эле эмес, эми башка Кыргыздын мен деген спортсмен жигиттерде деле намыз бар да бу. Келдибекте бар намыз менде деле бар да. Бар жогунда эле намыз болсо керек деп ойлойм менчи. Баягы интернетте көрүп калдым, бутуңун кичине аксап бастасың да. Анан бут ооруйбу же кандай? Ошо боюнча да мына элге кичине кененирээк түшүндүрө кетсең. Бутумга келсек, бутум ошо жашымда чыгып кеткен жан баштан. 8 сантиметр калте да ошо аксап басам. Келдибек өз оюнга чыкканда таластыктар ошо балдар айтышкан, ошол жердеги балдарчы Аккула депчи. Таласта Ошондон ошо боюнча калып кетти да, Аккула деген атчы. Мен ошо Өзгөн районунун Шоробуш айылында туулуп өскөм. Атың Кушу же ошондо кандай болуп калат? Кушу деп уктум да эмелерден, адамдардан. Эми Кушу деп көнүп калгам да. Менин чын атым Аккубан да. Эми Кушу деп эле айтсаңар боло берет. Көнүп калгам. Ошо залды канча кичинеңен кыласыңбы же жакын арада кылдыңбы? Ошол боюнча айта кетсең. Эми оны айтсак, залды мен кичинемде кылган эмесмин. Эми бул кол күрөштү баягы айылда жүрүп эле кызыгып, азыр деле зал кылып мындай чоң оюндарга деле чыккан эмесмин да. Ошо Келдибекке таласта берип койдум дедиң да. Ошо кандай кылып бердиң, мисалы же ойнодуңбу же жөн эле сыйлап берип койдуңбу? Ошол боюнча айта кетсең. Мен таласта бердим. Bir kolum көтөрүлүп кетип, bir эскертүү алдым. Анан үстүнө судьям жашпала болуп калды. Баягы кармат иштеген билбеди да. Экинчисине жиппай элегенде алдым дагы, анан берип койдум да Келдибеккечи. Аны сыйлайм да, мисалы үчүн спортсмен күчтүү жигит. Ошондо так аякта берген болсоң, баткенди алган болсоң, уже мындай реванш боло турган болуп калыптыр да. Мисалы 1-1 деп эсептеп кое бер. Дагы ойной турган же спонсорлорбу же мындай өзү мындай ойногон атышып калды эми алдагычы. Өзү дагы мындай спортивный интерес кыла турган болсо ойной элең азыр эми дагы. Мен эми спортивный интерес болсо жакын арада болсо ойнойм да. Ошо 1 айга чейин ушулардын атырабында болсо ойнойм, ошо айдын ичинде болсочу, ато нарагына Москвага кетип калышым мүмкүн. Менинчи. Анан Келдибектен сырткары деле мына видеолордон, комментарийлерден окуп атам да. Баткендик балдар жазыптыр, ар жакта бизде дагы күчтүү балдар бар. Көзгө көрүнбөгөн балдар бар, күчтүү. Ана мына деп жазып атышат да. Ошолорго кандай, ошолор келем десе же спортивный интерес кылам десе кандай оюң? Булар келем десе, ушу өзгөндө эле болом, келе берсин мейли. Андан сырткары өзүңдүн боюң канча, весиң канча, ошо көп эле мындай эме кылып атышат да, баягы Келдибек чоңураак дегенде кылып, же сени чоңураак дегенде баягы адамдар жаныңан жакын көрбөгөнгө мындай суроолор көп туулат экен да ошондой. Эми весим 90 килограмм да, весим. Боюм 1,73, 1,72 ушундай болуш керек боюмчу. Ошондо сен профессиональный спортто ойноп атасың да, эми Келдибекте да мировой да почти. Жок дегенде Азиянын эмеден урган бала да. Анан өзүң баягы мүмкүнчүлүгү чектелген эмелер балдардын катарында ойногон болсоң, мен сен уже оларды тазалай эле деп ойлойм да, жеңип. Мен жакшыроо, мен олорго кызыкпапмын ондойгочу. Эмне үчүн кызыкпадың мисалы? Эми билбейм, олорго кызыгуу бияктан болду да, жүрөк жактанчы. Мен ушул профессионал мендар менен эле күрөштөп жүргүм келди да. Жок, оюңа келгенби ушундай ошолордун катарында ойнош мисалы? Жок, ондой оюма келген эмес. Же бирөө жарым айткандар болдубу? Айткандар болду, бирок мен ошого киришпедим да. Ошолорго мисалы кирише турган болсоң, кимдир бирөө спонсорбу деп кой, эми мен эми боюнча түшүнүгүм жок. Бирөө сени алып чыгам деген болсо, документтериң турлап, ошондо ойнойт белең деген суроо. Ойнойт элем ондо. Анда тазаласаң керек. 90 вес 90 да. Сен ошондо 90 вес болсоң, примерно кайсы веске чейин ойнойсуң 90 вес? 90дон өдөөсү кете берет да, нарагычы 110, 120-га чейин. 150-ге чейин боло береби?